Здравствуйте, здравствуйте, Эльмурат. Здравствуйте, Здравствуйте. коллеги. Вот наступило уже 5 часов. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Этот вебинар будет эксклюзивный, потому что Эльмурат расскажет нам очень интересные вещи, основанные на практическом опыте. Мы напоминаем, что вебинары на таджикском, кыргызском, русском и казахском языках проводятся Интерньюз Центральная Азия раз в несколько в неделю. Все анонсы мы публикуем на сайте «Новый репортер», также как бы в Фейсбуке. Присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы. Сейчас я передаю слово нашему модератору. Вебинар пройдет на кыргызском. Вы можете задавать свои вопросы ниже в чате, либо, что будет еще лучше, в рубрике «Вопросы». Анна айтып өткөндөй эле суроолор болсо, вопросы деген рубрика турат астында. Ошо менен жазуу аркылуу берсеңиздер туура болот. Бүгүнкү ушул вебинарыбыздын темасы аудитория үчүн кызыктуу видео контент кантип жасаш керек, ошол жөнүндө биздин бүгүнкү спикерибиз Эльмурат айтып берет. Эми сөздү ошо Эльмуратка берсем, эмебизди баштасак вебинарыбызды. Эльмурат. Саламатсыңарбы? Саламатсыңар аудитория. Биз вебинарды баштап атабыз. Бишкекте саат 5 деп койбоймунбу? Мен өзүңөр презентацияда көрүп тургандай, бүгүн силерге атайын сайт жана Facebook аудитория үчүн кандай видео контент жасаш керек деген презентация жасап келгенмин. Мен өзүм тааныштыра кетсем, атым Эльмурат Ашыралиев, Клоп Кейжиндин кыргыз кызматында жылдан бери журналист, редактор болуп иштеп келем. Анда баштай берсек, мен силерге өзүбүздүн тажрыйбабызда, өзүбүздүн клубдун тажрыйбасында эки түрдүү видео контент кантип жасадык, анан кандай көрсөткүчтөргө жеттик, ошол боюнча силерге айтып берем. Анда кеттик анда эмесе. Бул презентацияда мен силерге Facebook жана анын алгоритмдери тууралуу кыскача айтып кетем. Анан кийин Facebook'тагы колдонуучулардын саны боюнча кичине кеп козгойбуз. Анан видео жана негизги биздин темабыздын өзөгү бул видео жана анын мазмуну болмокчу. Анан өзүбүздүн клубдун видеолору боюнча статистикалык маалыматтарды бөлүшүп, анан аягында ошо айтылгандай эле суроо жооп бөлүгү эң аягында болот. Бирок сурооңор болуп калса, силер ошол атайын суроо калтыра турган жерге таштап койгула. Суроо жооп бөлүгүндө жооп бергенге аракет кылам. Презентация баарыңарга эле жакшы көрүнүп атат деп ойлойм. Бул жерде сөздүн башында эле бул Facebook алгоритмдери жөнүндө кыскача айтып кетиш керек, себеби ошол алгоритмдер өзү биздин негизги сүйлөшө турган нерселер да өзү. Билебиз, Facebook'тун атайын алгоритмдери бар. Ал алгоритмы видео негизи эле ошол колдонуучулардын дубалдарында, лентасында эмне өтүп турат, анан эмне азыраак көрсөтүш керек, эмнени көбүрөөк көрсөтүш керек, ошонун баарын жөнгө салган мындай системада аны Edge Rank деп атап коюшат. Муну көп жылдар бою Facebook колдонуп келген. Анан кийин акыркы убактарда ошол Facebook'тун алгоритмдери видеого көбүрөөк басым жасап, ошо видеолорду өзүнүн көрүүчүлөрүнө, өзүнүн колдонуучуларына көбүрөөк көрсөтүп, көбүрөөк дубалдарына жөнөтө баштады да ошол система. Негизи эле биринчи мен ошол видеолорго өтөрдөн мурда силерге бир статистикалык маалыматтарды айта кетейин. Биз билебиз, Facebook дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң көп колдонуучунун саны боюнча эң көп колдонгон коомдук тармак, социальный сеть. Мунун так маалымат ар кайсы жерде ар кандай айтылып келет. Бирок жалпылап айтканда алардын саны 1 миллиардтан ашуун. Бул деген дүйнөдө азыр 7-8 миллиард болсо, ошонун 7ден 1 же 8ден 1 колдонот дегенди билдирет да. Бул аябай чоң масса, өтө чоң аудитория бул. Facebook'тун өзү эле Facebook'ка кирип
ошол жакта жашоо өзүнчө эле бир чоң бир дүйнөгө кирип калгандай да. Анан ошол миллиардтан ашуун колдонуучунун миллиардка жакын эле телефондон кирет экен да, телефондон колдонот экен. Бул 900 миллиондон ашуун кишини түзөт экен. Бул эмнени билдирет? Фейсбуктагы видеолор, Фейсбукта эмнелерди гана бөлүшпөгүлө, бул жердеги мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш үчүн эмне кылыш керек? Кыскача айтканда бул ошол мен 4 мен аз чечмелеп түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Видеолор Фейсбукта, Фейсбуктун алгоритмдери өзү өздүк видеолорго көбүрөөк басым жасайт. Өздүк видео деген эмне? Бул англисчеден мен которгонго аракет кылдым да. Негизи англисчеде бул мындай native видео деп аталат. Мен чатка жазып атам, көрсөңөр болот. Өзү Facebook өздөрүнүн өздүк видеосуна көбүрөөк басым жасайт. Ошону көбүрөөк алгоритмдери аркылуу колдонуучуларга жеткиргенди ашыгат да. Эгерде мисалы силер айталы видео сервис Vimeo деген сайт бар, же болбосо YouTube деген сайт бар. Ошол видео сервистерден алып туруп, ошол даректи Facebook'a койсоңор, анда ага Facebook'тун алгоритмдери артыкчылык бербейт. Facebook өзүнүн өздүк видеолорун көрсөткүсү келет да. Эгерде ошол өздүк видео, анан кийин экинчи башка сайттардагы, башка сервистердеги видео деген түшүнүксүз болуп атса, сурасаңар болот. Мен түшүндү деп улантып кете берейин. Анан кийин албетте видеолор кыска болуш керек Facebook'та. Эмнеге дегенде бул Facebook коомдук тармак, бул видео сервис эмес, башка ошол YouTube же Vimeo'дан айырмаланып, бул коомдук тармак, бул жерге адамдар маалымат алган келишет, бири-бири менен маектешкен келишет, ошакташкан келет. Мисалы көбүнчө кырпактарда Facebook мисалы өтө эле саясий, чындыгында саясий болуп атат да. Өзгөчө мисалы силер өзүңөр деле байкадыңар болуш керек. Мисалы теракт бир мамлекетте теракт болсо, мисалы ошого өзүнүн тилектештигин билдирип, дароо эле бир атайын сервистер чыгара коюп, анан анча мындай белгилүү эмес мамлекеттерде бир теракт болсо, аларды чыгарбай коюп дегендей да. Анан ага карата адамдар дагы өтө реакциясын билдирип, мындай саясий темалар болуп кетти. Негизи эле ошол Facebook'тагы видеолор бул кыска болуш керек. Анын кыскалыгы тууралуу дагы азыр мен айтып берем. Негизи кыска дегенде бул 30 секунда. Эң идеалдуусу бул 30 секунда деп айтылат да. 30 секундалык видеолор болуш керек. Эгерде силер медиа тармагындагы көрүүчүлөр болгон болсо, өзүңөрдүн жаңылыгыңар, мисалы көбүнчө теле тармагындагы репортаждар 3 мүнөт деп айтылып жүргөн болсо, анда силер Facebook аудиторияңар үчүн кыскача ошону резюмировать этип 30 секундалык бир того тер жерин коюшуңар керек болот да. Анан кийинкисине өтүп кеттим, того тер жери деп. Сөзсүз биз того тер жерин беришибиз керек видеодо Facebook үчүн. Себеби биз аудиторияны өзүбүздүн сайтка чакыра албасак дагы Facebook'та кармап турушубуз керек. Facebook'та жеткиришибиз керек. Мындайча айтканда, азыркы технология өнүгүп, адамдардын убакыты аз болуп, мисалы кошумча ар жак бер жака кирип баскылатып аларды категория бар. Субтитр деген категорияда биздин субтитр деген категория бул өтө маанилүү категория. Эмнеси менен? Биздин аудитория Facebook'ту телефондон колдонуп атат деп айттык, мобилдик каражаттардан. Мындайча айтканда, биз өзүбүздүн аудиториябызды мобилдик телефонду колдонуп алып, коомдук транспортто кетип атканын элестетишибиз керек. Же болбосо мобилдик телефонун алып алып, музыка угуп, балким үйдө жатканын элестетишибиз мүмкүн. Кыскасы, мобилдик телефон аркылуу бир жумуш үстүндө силердин видеоңор анын дубалынан өтүп калды деп ошону элестетиш керек да. Мындайча айтканда, музыка угуп отурган болушу мүмкүн. Же музыка укканча Facebook'та бир достор менен маектешип аткан болушу мүмкүн. Анан ошол убакта силердин видеоңор жолдон чыгып калды алдынан. Анан ошол видеону ал үнүн чыгарбай эле субтитр менен түшүнө тургандай болуш керек да.
биз ошол аудиторияны эске алып субтитрлерди сөзсүз кошушубуз керек. Мындайча айтканда, сөзсүз эле бир эле ошол өзүбүздүн наушник угуп отурган аудиторияны эмес, балким биздин аудиториябыздын арасында айталы кулагы жакшы укпагандар болушу мүмкүн. Алар үчүн дагы биздин видеобуз аларга дагы багытталыш керек. Биздин видеобуз үнү жок эле жазуулар менен анан көрүнүп түшүнүктүү болуш керек. Ошон үчүн бизде бул субтитр кошулушу керек, шарт. Мунун баары ошол Facebook өзүнүн эмесинде айтылат, Facebook'та деле. Биз ошону колдонуп көрдүк тажрыйбабызда. Азырга чейин жакшы жыйынтыктар бар. Азыр анда сүйлөшөбүз. Азыр мен силерге бир статистикалык маалыматты көрсөтүп кетем. Экранда көрүп турганыңардай, бул жерде Facebook'тагы видеонун узундугу канчалык болуш керек, анан анын канчалык пайызы колдонуучулар тарабынан көрүлгөнүн кичинекей болуп калыптыр. Экранда ошо лупа турган менен чоңойтуп кичирейтип көрсөңөр болот. Азыр мен жылдырып көрөйүн. Азыр негизи бул эң чекеден баштасаңар, мисалы жашыл 21 секунда деп турат. Англисче которбой калдым. Негизи англисче блоктардан алган болчумун бардыгын. 21 секундадан баштайлы. Бул жерде 21 секундалык видеолордун аудитория көрүшү бул 100%, балким 101%га гарантиялык берилет экен да. Көбүнчө видеобуз мен 30 секунда деп айттым. 20-30 секунда бул эң идеалдуу Facebook'тагы колдонуучулар көргүсү келген видеонун узундугу. Биз аз убакыттын ичинде ошону жеткирип бергенге аракет кылышыбыз керек. Бир минуттага чейинки видеолор, андан кийинки 61 секунда деп турат. 1 минуттага чейинки видеолор буларды аягына чейин көрүшөт аудитория. Чыдашат, мындайча айтканда, чыдап көрүшөт. Бирок 21 секундадай мунун натыйжа бербейт. Үнүм угулбай тат экен. Биякта мени жаңылап көрбөйсүңөрбү? Браузерде ошол жерде. Браузер жаңылап көргүлө, биз өткөндө дагы. Ошондо иштеп кетип болуш керек. Мен уланта берейин. Кийинкиси бизде сары түс болуп калды. 115 секунда деп турат. Буларды биздин аудиториянын 50% аягына чейин чыдап көрүшү мүмкүн. Мындайча айтканда, дээрлик 2 минутталык видео Facebook'та дээрлик 2 минутталык видео. Муну биздин аудиториянын дээрлик 50% көрбөйт экен. 50% көрүшү мүмкүн экен. Эгерде биздин видеобуз андан узун болсо, мисалы 153 секунда деп турат. Бул жолу менин 2,5 минутталык видео. Мунун баштан аяк көрүүсү аябай сейрек. Аягына чейин көрөт экен да колдонуучулар. Ошон үчүн биз Facebook'тун бул мүмкүнчүлүгүн, биз ошол жараткан мүмкүнчүлүгүн туура пайдалансак, ошондо биздин аудиторияга кененирээк жеткиликтүүрөөк боло алабыз деп ойлоп, биз аракетти жасап атабыз. Азырынча жакшы эле. Мен азыр биз өзүбүздүн тажрыйбабызда, Globe KG'нин тажрыйбасында биз Facebook'ка жана сайтка кандай видео жасап атабыз, алардын кандай натыйжа болуп атат, ошолор боюнча мен силерге өзүбүздүн 2 видеобузду көрсөтөйүн. Анан ошол боюнча мен статистикалык маалыматтарды бере кетейин. Анда баштадык. Мен силерге Facebook үчүн, Globe KG, Facebook үчүн, Facebook аудитория үчүн жасаган биринчи видеону көрсөтүп атам. Анан ошол видеонун сайт үчүн жасалганын да көрсөтөм. Экөөндө айырмачылык бар. Аябай кыйынчылык менен берем да. Тамак менен. Бир жыра ыйлайм.
Aybay kıyınçılık menen berin da. Tamak menen. Bir sıra ilayım menen, bir sıra mına karabaysın mına. Başladık. Tamak jebeyt. Bir sıra çay verem. Annem ne alamana mına. Hiç nerse söyleyip de. Kakır hiç nerse söyleyip de. Bütün çalıklar jardam gütkönüm bir girjoğan marşına verse. Buğa bir kravat juan berse. Yani otun jağınan. O şöyle olam. Көргөнүңөрдөй видеонун хронометражы 31 секунда. Бул Facebook үчүн эң идеалдуу видеонун катарына кирет. Андан кийин бул видео Facebook'a жүктөлгөнүнө 1 апта болду. Клубдун тарыхындагы эң ийгиликтүү видео деп атсак болот. Буга чейин эң ийгиликтүү видео биздеги Кыргызстандан, Россиядан Батыр деген нам алган Марат Исаев болду. Исаевдин Путин нам берип аткан видеосу болчу. Эң популярдуу 30 миңден ашуун көргөн. Мисалы алып чыкканына канча болуп калды? 2 аптадан өттү. Бул ошол Марат Исаевдин видеосу негизи ал 2,5 мүнөттө болчу, 2 мүнөттөн ашык болчу, бирок ал теманын актуалдуулугунан улам ал видеону 30 миңден ашуун киши көрдү да. 1 айга жакын убакыттын ичинде. Бул Анаркүл апа боюнча азыркы силер көрүп өткөн видео боюнча статистиканы айта кетсем, бул 1 аптанын ичинде эле Марат Исаевден дагы ашы өттү. 36 миң көрүүгө кетти. Азыркыга чейин көрүп атышат. Анан кийин бул өзгөчө коомдук тармактарда мындай бир уюшуп, анан бул ошол майып Аргенге анын чоң энесине жардам бере турган бир акция да уюштуруп турган болуп атышат азырынча. Мисалы бул Facebook'тагы биздин эң популярдуу видеонун бири. Ошол видеонун мен силерге сайт үчүн жасалганын көрсөтөйүн. Бул биздин сайтта муну 30 миң киши көргөн жок Facebook'та. Бул 1000ге жетпеген, 200 жок 400-500 азыр деле карасак болот. Могу жакта YouTube'дан мен атайын иштемесин коюп койгом. Аябай аз, салыштырмалуу аз. Сайтка киргендердин саны деле аз, анткени того терезеден алар Facebook'тан эле көрүп алышты да. Сайт үчүн жасалган биздин репортажыбыз коюп атам. Тамак Бул менен 1,5 мүнөт bir sıra ilayım menen, bir sıra mına karabaysın mına. Tamak jebeyt. Bir sıra çay verem. Annem ne alamana mına. Hiç nerse söyleyip de. Yok. Kakır hiç nerse söyleyip de. Mo betleri ayakpay koydum takır emin olur. Betine şu emni çıkardı. Bayağı anda bilbey koydum takır emine çıkartkan. Emine olan bilbey. Prikaz çıkan çındık eken de. Anam oşo prikazın men tapaytpayım. Bugün bargan jokmun çındığında. Dekabr ayında prikaz çıkıptı. Argen geç. Ana bir ay tappay ögüm. Balkim basırılıp kaldı je birneme kılıp aldı dep. Birok diler albayt boş gerek. Bir de jalık jatam. 21 geldi balam. Anan jardam bereriz degen sigaranın jardam jok. Ayıl hökümetinden jardam jok. Deputatlardan jardam jok. Ayıl baştan hiç kanday jardam jok. Жалгыз жатам мына. От жагам мына. Өмүр түшүрүп беребиз деген көмүрү да жок, эчтекеси жок мына. Ушунчалык жардам күткөнүм bir girjoğan marşına verse. Буга bir кровать жуан берсе. Анан отун жагынан ошол эле болом. Бул биздин сайтка чыгарган жаңыбыз болчу. Сайтка чыгарган видеобуздун узунураак версиясы. Бул Facebook'ка салыштырмалуу өтө аз, 30 эсеге аз көргөн. Кийинки дагы бир кече чыгарган видеобуз бар. Кыргыз улуттук тамак аштарына чет өлкөлүктөрдүн реакциясы деген. Муну Бишкекте биз чет өлкөлүктөрдү чакырып атайын өзүнүн долбоорубузга анан ошол улуттук тамак курут, ичеги, карын, анан азыр көрөсүңөр. Ошолорду биз даамдаттырып, анан реакциясын текшерип көргөнбүз. Биз биринчи ушуну Facebook аудиторияга чыгарганбыз. Oh no! It smells weird. No.
of it, like if it tastes like something rancid. I'm trying to find like the smallest piece. I'm trying to find like the smallest piece. I think the problem is we're gonna have to survive in Kyrgyzstan living off desserts. Really? Kyrgyz people eat that? Yeah. Come on. You're gonna get deported now. Бул видеонун узундугу 41 секунда. Бул уже чеги. Facebook'тагы эң идеалдуу видеонун чеги бул 40 секундага чейин. Негизи 20 секундадан 40 секундага чейин идеалдуу узундук. 40тан минутка чейин узун болуп кетет. Азыр ушул видеонун сайтка чыкканын көрсөтөйүн. Бул дагы салыштырмалуу. Facebook'ка караганда сайтка чыкканы азыраак көрүлдү. Facebook'та бир күнүн ичинде 5000ден көп, а сайтта 1000ге жетпейт. To me, it kind of tastes like dried Parmesan cheese. It smells weird. It's not horribly salty, but it's still salty. It's a very strange texture. I don't think I would have any. Taste a little bit of chichu. Ew. Ew. No. It's alright. I don't want to eat this. This is what? Oh no! Okay, go on. You go first. Very chewy. Oh. You know what this intestines? Oh no. This is very easy to eat. You just take and very quickly swallow. It looks a little bit like sausage, but I don't really like what's inside of it. No, no. Definite no. This looks like fish. I'm trying to find like the smallest piece. Doesn't have any Taste. taste. When I smelled it, it smells really strong. So I thought like, oh, it's me. Maybe, I don't know, it's gonna be a big challenge, but actually, it's okay. I want it at any time anymore. It smells like yogurt. You go ahead. Cheers. Well, cheers. This is it, like if it tastes like something rancid. Ooh. Let's It's try. a very sharp taste. Completely finish it, but it is drinkable. It's not undrinkable. Ladies first. Much better. This is really nice, actually. I like it. It's like a sweet. It's more than sweet, and it's kind of a bit annoying. I think the problem is we're gonna have to survive in Kyrgyzstan living off desserts. This is probably the best dish you've given. Very crunchy. Excellent. Really? Kyrgyz people eat that? Yeah. Come on. You're gonna get deported now. Окей, бул видеонун узундугу, сайтка чыккан видеонун узундугу 33 минут. Стандарт. Стандарт боюнча. Бул биздин сайтка чыккан видео, көргөнүңүздөй Facebook үчүн видео, экөөнүн ортосунда айырмачылык чоң. Биринчиден узундугу боюнча, экинчиден мазмуну, контенти боюнча. Андан башка менде негизи вебинардын жарым сааты презентация бүтөйүн деп калды. Эгер сурооңор болсо мен ала берсем болот. Калган бөлүгүн суроо жоопко өткөрөбүз.
ага чейин мен биякта дагы бир эки айтып кете турган маалыматым бар эле. Негизи эле Facebook'тун алгоритмдери деп баштабадыкпы? Ошол алгоритмдер боюнча айта турган нерсе да. Негизи буга чейин Facebook'та алгоритм мисалы дубалдан өткөн бир жаңылыкка лайк басып же пикир жазып же аны бөлүшүп, ошону ал эске алып, аны ошого карата биздин дубалдарыбызга эмнеге кызыгып, эмнеге кызыкпасыбызды кызыкпасыбызды аныктап келген болсо, азыр Facebook'тун алгоритми андай болбой калды. Facebook'тун алгоритми азыр биздин бир жаңылыкты, мисалы өзгөчө видеого карата алгоритм өзгөрдү. Видеону мисалы биз басып ойнотуп, аны мисалы HD форматка өткөрүшүбүздү же болбосо аны чоңойтуп, экран менен чоң кылып алып, ошонубузду эске алып калды. Себеби азыр аудитория көбүнчө мындай унчукпаган, азыраак сүйлөгөн аудитория болуп калды. Көбүнчө көрөт, аны өткөрүп ийет. Мурдагыдай лайк баспай калды, пикир жазбай калды же бөлүшпөй калды. Азыр жөн эле көрөт, өткөрүп ийет. Себеби маалымат агымы көп, өтө эле көп. Ошон үчүн азыркы алгоритмдер биздин аны видеону HD форматына өткөргөнүбүздөн же болбосо аны толук экранга чыгарганыбыздан көз каранды болуп калды алгоритмдер. Эгерде биз ошолорду бассак, анда биздин дубалдарыбызда биз ошол видеонун тибиндеги башка видеолорду алгоритмдер көрсөтө баштайт. Андан сырткары буну түбү жаатындагылар бардыгы эле жакшы билишет. Алгачкы секундалар, алгачкы 3-5 секунда көңүл буручу, адамдын көңүлүн өзүнө тарта турган, кармап кала турган болуш керек. Биз дагы өзүбүздүн тажрыйбабызда ошол нерсени көрдүк. Көбүнчө мындай табигый видеолор көбүрөөк аудиторияны тартат. Мисалы, пресс-конференция, басма сөз жыйындардагы видеолор эми аябай олуттуу бир тема талкындалбаса эле, аларды көргөн саны аз, өтө аз. Ал эми ошол видеонун авторуна кирип калышы мүмкүн экен. Себеби видео жаратуучулар өздөрүнүн автордук укугуна мындай бир ошонун баасы төлөнсө деген мындай талкуулар болот да. Себеби YouTube'да ар бир колдонуучу өзүнүн ошол реклама, жарнаманы күйгүзүп өзүнүн видеосунда, ошонун арты менен көргөн видеонун көрүү саны боюнча акча тапса болот. Ошол сыяктуу функция Facebook'ка да кирет деген сөздөр болуп атат. Кирип калса, анда азыр ансыз деле Facebook алды да, YouTube'дан биртип алды да, видео сервис болбогонуна карабастан. Бирок анда эгер ошол видеолор үчүн автор видеонун жаратуучуларына акча төлөп бере турган болсо Facebook, анда баары эле Facebook'ка көчүп келет го деген ой. Биз суроо жооп бөлүгүнө келип калдык. Эгерде силерде балким түшүнбөй калган нерсеңер болсо же мен башка сурооңор келген нерсе болсо, мен суроолорду жооп берүүгө аракет кылайын. Суроону болсом ошол чатта силердин экрандын сол жак астында бөлүккө жазып жиберсеңер болот. Мен азыр баарын көрүп турам. Буга чейин суроолор келген жок беле, мен бир сага карап чыгайын. Вебинарыбыз 1 саатка созулат. Жарым саатты презентация бөлүгү болчу. Презентация бөлүгү аяктап калды. Эми суроо жооп бөлүгүнө өттүк. Техникалык эле нерселер болду. Орус сөздөрү жооп бере албайм го, кыргызча жооп берейин.
Facebook'tagı видеого эгерде мазмунуна жараша колдоно бересиңер, мисалы биз азыр эме боюнча колдондук. Чет өлкөлүктөр Кыргызстан багыштарына кандай реакция кылат дегенде биз колдондук. Негизи мазмунуна жараша ал Facebook'та көп деле маанилүү эмес. Албетте мазмунга жараша болуш керек. Аны колдоно берсе болот. Мисалы биздин тажрыйбабызда көрдүк, ал эч кандай тоскоолдук жараткан жок. Биз биринчи видеону кийинки суроого жооп берип атам. Биз видеону биринчи YouTube'га коюп, анан FB-га чыгаруу жакшыбы же түз эле Facebook'габы деген суроого жооп берүүгө аракет кылайын. Биз биринчи бир видео даярдаганда аны биринчи кезекте сайт үчүн версиясын даярдайбыз. Сайт үчүн 1,5 минуттан 3 минутка чейин сайт үчүн даярдайбыз. Анан кийин аны YouTube'га чыгарабыз. Анан кийин Facebook үчүн даярдайбыз. Анан кийин биринчи жаңылык сайтка чыккандан кийин, анан кийин ошол жаңылыктын дарегин коюп, жаңылык боюнча кыскача маалыматты жазып, Facebook'ка видеосу менен чыгарабыз. Ошондо биринчи жаңылыкты YouTube'га чыгарабыз, видеосу YouTube'га, сайтка, анан кийин Facebook'ка кийин чыгарабыз. Же суроо башкача болду эле, YouTube'га коюп, анан мисалы бул жерде мен жана өздүк, анан кийин башка видео сервистердеги видео боюнча дагы айтып кетейин. Мисалы өздүк видеого сөз коюш керек. YouTube'дагы видеону биз Facebook'ка кое албайбыз. YouTube'дагы шилтеме менен биз видеону ошол эле бир видеону бияка койсок болот, бирок аны кое албайбыз. Facebook'ка өзүнчө видео жайгаштырабыз, жүктөйбүз өзүнчө. Загрузить видео деп туруп, ошол баскычтар менен Facebook үчүн өзүнчө видео жүктөйбүз. Анткени Facebook өздүк видеолорго артыкчылык берет да. Ошону өзү колдонуучуларына таратканга аракет кылат, көрсүн деп. Эгерде экинчи ошол видео сервистерден шилтеме менен коюп койсок, аларга артыкчылык бербейт, аларды азыраак көрсөтөт. Эч ким бөлүшпөсө эле да. Авторлору, видеонун авторлору жаңылыкта сайтта болот, сайтта жазылат. Видеонун авторун видеонун өзүнө акыркы убактарда жазбай калдык. Мурда жазчубуз видеонун өзүнө дагы. Анан азыр сайтта эле бир ошол материалдын аягына эле жазып калдык. Биздин бардык колдонуучуларыбыз баштан бери эле катышып атышабы? Кааласаңар мен биздин презентацияны бул жерге планын ачып коеюн. Анан ошол боюнча сурооңор берсеңер да болот. Мен кайра жеткенге аракет кылам. Издөө системаларында сиз видео бирөө издеп атканда биринчилерден болуп чыгуу үчүн эмне кылуу керек? Ал үчүн YouTube'да мүмкүнчүлүк бар, а Facebook'та жок. Мен билишимче, биздин билишибизде Facebook'та андай эме жок, бирок YouTube'да бар. YouTube'да биз меткаларды коюп койсок, ошол меткалар менен биздин видеобузду, ошол материалдарыбызды табууга мүмкүнчүлүк болот. Сайтта деле ошондой меткаларды коюп койсок, ошол издөө системаларында мүмкүнчүлүк берет издегенге. Негизи эле сайттын өзүндө дагы, анан YouTube'дун өзүндө дагы каналдын сайттын административдик бетинде эме бар, атай функция бар. Мисалы, менин сайтымды издөө системаларында көрсөт, же болбосо менин видеомду издөө системаларында көрсөт. Биринчи кезекте ошону киргизиш керек, ошол функцияны ишке киргизиш керек. Анан кийин меткаларды коюп, атай белгилер, кыскача сөздөрдү
Анан эми Facebook'та албетте хэштегтер менен кыласыңар, бирок хэштегтер ал Facebook'тун ичинде гана жардам берет да тапкынга. Ал эми Google аркылуу хэштегтер, Facebook'тун хэштегтери Google аркылуу чынын айтсам мен текшерип көрбөптүрмүн. Кийинкиси, эгерде негизги видео 1 минуттан ашып калса, аны FB'га азыр кийинки, эгерде негизги видео 1 минуттан ашып калса, аны FB'га чыгаруу болобу? Башындагы таблицаны кайра көрсөтүп берсеңиз. Бул таблица жөнүндө сурап атат болуш керек. Бул жердеги биздин Facebook'тагы видеого коюлган талаптар булар. Facebook'та канча видео канча узундукта видео койсоңор боло берет. Аны тыйып салбайт эч ким. Бирок аудиториябызга көбүрөөк баары көрсүн. Биздин телефондон колдонгон Facebook аудиториянын көпчүлүгү телефон менен колдонгонун көрдүк да. Ошонун баарын биздин аудиторияга жетсин, көрсүн десек, анда кыскараак болуш керек, албетте. Бирок узун болсо, анда аны көрө берет, баары көрөт аны. Бирок кыскараак болгонду баштан аяк көргөнгө натыйжасы жакшыраак. Мисалы 100% көрөт. Ал эми узундарды 100% аудитория көрбөшү мүмкүн. Facebook колдонуучулардын бул жерде көрүнгөндөй, эгер узун болсо, анда алардын пайызы, көрүү пайызы азая берет. Ошол болуш керек. Кийинки суроо, биз Facebook'ка кантип тема, видеонун темасын кантип издейбиз, видеону канча киши тартат, пользовательский контент, колдонуучу контент дегенди. Ошол 3-чү суроону мен жакшы түшүнбөй калдым, бирок биринчи экөөнүнө жооп бергенге аракет кылайын. Биз албетте биз бир жаңылыкты табып видео репортаж даярдап атканда, бул Facebook'ка болбой калат дебейбиз эч качан. Биз бир теманы өзүбүздүн журналисттик көз менен эле алабыз, жасайбыз. Кандай гана тема болбосун, видео репортаж даярдаган болсок, анын Facebook үчүн атайын кыска версиясын жасап чыгарабыз. Кандай гана тема болбосун. Бардык эле темаларды биз видео репортаж кыла бербейбиз. Мисалы, өткөндө баягы Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкерлер, өзгөчө ошол жогорку мамлекеттик кызматкерлердин балдары каякта жашайт, каякта окуйт, кандай байлыгы канча деген темада бир басылмаларда талкууланган. Ошол боюнча биз да видео жасаганбыз. Бирок ал видео сүрөттөрдөн эле турган да, мисалы, слайд шоу сыяктуу сүрөттөрдөн эле турган видео болгон. Аны дагы аябай көп киши көргөн. Биздин видео эмебизди, видео репортаждарыбызды өзүнүн видео командабыз бар. Club Cage'in видео командасында 3-төн 6-га чейин киши иштейт. Ошолор видеону даярдашат. Бирок бир видео репортажга 3-төн 6 кишиге чейин барышпайт. Бир видео репортажга 2ден, орто эсеппен 2ден барып тартып келишет. Меткалар боюнча бул меткалар Facebook'тун, эгерде Facebook'та метка жок, Facebook'та хэштегтер бар. Хэштегтерди колдонуш үчүн анын баарыбыз билет болушубуз керек. Ошол чарчыны колдонобуз, торчо же болбосо. Бирок ал Facebook'тун ичинде эле жарайт болуш керек издегенге. Сайттагы же болбосо YouTube'дагы меткалар, булар сайттын ар кайсы сайттар кайсы платформада жайгашканына көз каранды. Мисалы, биз өзүбүздүн тажрыйбада биз WordPress сайт, биз Club Cage WordPress базасында түзүлгөндүктөн, WordPress'те бардык эле WordPress'терде оң жакта, оң жак бөлүгүндө атайын бир панель бар. Ошол жерде метка деген бөлүк бар. Ошол метка деген бөлүктөрдө керектүү тиешелүү сөздөрдү жазабыз. Мисалы, биздин жаңылыкты кайсы сөздөр менен издеп тапса болот деп ойлосок, ошол сөздөрдү жазып коебуз. YouTube'да болсо, ошол видео жүктөп атканда административдик бетте атайын ошол белгилерди кое турган жер бар, метка кое турган жер. YouTube'да ошол жакта коюш керек болот. Мен кайра презентациянын баш жагына алып барып коем. Эгерде сурооңор болсо, ошолор боюнча көрсөңөр болот.
Facebooktун алгоритмдери боюнча мен жанагында жазып кеткен болчумун, азыр дагы ошону жазып коеюн. Себеби өзгөчө медиа чөйрөсүндөгү кесиптештерибиз ошол сайттан Facebooktун акыркы жаңылыктарын көрүп, ошол жактан Facebooktун мүмкүнчүлүктөрү тууралуу билип турса болот. Мен жазып койдум. newsroom.fb.com. Бул жерде көптөгөн маалыматтар бар. Презентациянын көпчүлүк бөлүгү да ошол эмеден, ошол маалымат булагынан алып даярдалды. Андан сырткары дагы менде бир статистикалык маалыматтар бар эле. Суроолор келгенге чейин ошону жазып айтып турсам деп ойлоп атам. Мисалы күнүнө Facebook'ta bir колдонуучу 40 мүнөттөй убакыт коротот экен. Бул албетте башка коомдук тармактарга караганда 2 эсеге көп. Себеби андан кийинки эң көп убакыт короткон коомдук тармак бул Instagram. Instagram'da болсо 20 мүнөттүн тегерегинде убакыт коротушат экен. Негизинде Instagram менен Facebook кыргыз Facebook колдонуучулары Кыргызстанда көп эле жайылып калды. Ал эми кийинки эң көп убакыт короткон бул дүйнө жүзү боюнча айтылып атат да. Pinterest деген сайт бар. Муну Pinterest.com бул коомдук тармакта дагы адамдар дүйнө жүзүндө 20 мүнөттөн күнүнө убакытын ошол сайттарда өткөрүшөт экен. Facebook'ту салыштырганда булардан 2 эсе. Себеби Facebook'та 1 саатка жакын убакыт коротушат. Мен могу суроого жакшы түшүнбөй калдым. Видеону кайсы тейлөөдө жаратасыздар деген. Жакшы түшүнбөй калдым. Видеону кайсы тейлөөдө жаратасыздар дегенге ошону чечмелеп же болбосо орусча болсо деле жазып койсоңор түшүндүрүп жооп берүүгө аракет кылайын. Же бул жерде кайсы видео кайсы программа менен монтаждайсыңар деген мындай суроо болду экен. Мен чечмелеп беришин суроону чечмелеп бергиле, мен ошого карата жооп берейин. Башка нерселерди темага тиешеси жок нерсени айтып салбайлы. Андан сырткары биз видеону монтаждаганда Premiere'ди колдонобуз. Барыбыз Premiere Pro деген программа бар. Жазып койдум. Adobe Premiere'ди колдонобуз. Facebook'ка дагы өзүнүн сайтка дагы ошол программа менен монтаждайбыз. Биздин Facebook Facebook'та мени Мурат Асан деп издесеңер табасыңар. Мен дагы бир Facebook баракчаны активдүүрөөк кылыш үчүн эмне кылыш керек деген дагы кыскача маалымат даярдап келген элем. Суроолор келгенге чейин ошону дагы айтып турайын. Facebook'та өзүңөр билгендей, Facebook'та негизинде ошол баракчанын администраторлоруна көрүнөт. Бул жерде бизде албетте бирок бул функциянын баары эле ар бир баракчада эле бериле бербейт, мүмкүнчүлүк бериле бербейт. Себеби Facebook'та адамдардын санына карата администраторлорго мүмкүнчүлүк берилет. Эгерде саны 1000ге жетсе, анда мүмкүнчүлүктөр көбөйө берет. 5000де, ана 10.000ден
ошого эгерде барагыңарда адамдын саны аз болсо бул мүмкүнчүлүктөр берилбей калышы мүмкүн. Бирок ушунусу да айта берейин. Биздин сайттарда байланыш деген эмеси бар. Албетте кыргызча жок, баардыгы же англисче болушу мүмкүн, же орусча болушу мүмкүн. Contact now же болбосо эмне деген орусчасын колдонбогондуктан деле билбейм. Же болбосо азыр байланыш деген баскычтар бар. Же болбосо бул баракчанын эмесин приложениясын колдон деген баракчалар болушу мүмкүн. Азыр видеосун көр деген баракчалар, мүмкүнчүлүктөр ошол баскычтарды сөзсүз колдонуп, ошол жерлерге дагы видео койгонго аракет кылыш керек. Же болбосо биздин видеобузга алып бара турган шилтемелерди коюшубуз керек. Ал дагы биздин ошол видеобуздун көбүрөөк окурманга жетип, колдонуучуга жетип, барабызга адамдардын санынын көбөйүшүнө алып келет. Вебинарсыздын бүтүшүнө 10 мүнөттөй убакыт калды. Эгер сурооңуз болсо дагы жооп бергенге аракет кылайын. Бектурсун Оразалиев чоң рахмат. Аракет кылабыз. Видео колдонгонго PHP версткалар керек болобу? Мирлан, буну билбейм, чынын айтышым керек. Мен бул суроонун жообун билбейм. Видео колдонгонго PHP версткалар керек болобу деген билбейм. Мындан сырткары дагы бир кошумча маалымат. Өзүңөр эгерде кирип көрсөңөр болот. Мисалы, азыр суроо биякта мен даярдалган биринчи суроого жооп берейин, анан көбүнчө кандай мазмундагы видеолорго суроо жогору болот. Албетте өзгөчө сенсационный видеолорду көргүсү келет да окурмандар, биздин аудитория сенсационный. Эми албетте күндө сенсация таба албайбыз. Бирок өзгөчө бир күндүк турмуштан бир өзгөчө жагын, өзгөчө бир кырынан алып берген нерселер жагат албетте. Мисалы ошол эле биз көргөн азыр Канаркүл апа, анын майып небереси 20-га чыгып калган. Бул 20 жылдан бери арасында жашап келген нерсе да. Анан кийин анын чыгардык. Эң популярдуу болду бул биздин Facebook клубдун Facebook барагынын тарыхында. Жөнөкөй биздин жашоодогу өзгөчө окуялар талап жогору болот окшойт. Бирок билбейсиң аудиториянын эмнеге кызыгып, эмнени көргүсү келгенди эле билбейсиң. Кээде ушундай учурлар болот. Биз азыр мен өзгөчө окурмандарымдын бүт баарына жага турган, бирдей жага турган видео даярдайм деп, анан аны чыгаргандан кийин 100гө жетпеген же 200гө жетпеген адам көрөт күнүндө. Бул билбейсиң, кээде биздин аудиториянын табитин дагы билиш кыйын. Кайсы каталар видео жаратууда көбүнчө кездешет. Видео жаратууда албетте подсъемкаларды көбүрөөк кылыш керек да. Жаңы баштап аткан биздин журналистика мектебибизде көбүнчө жаңы баштап, жаңы окуп, ошол видео тармагына жаңыдан кирип аткандар видео репортажды жасап атканда подсъемкаларды азыраак тартып келе болгондо, андан кийин көбүнчө ошол каталарга подсъемкалар боюнча. Монтажды болсо көбүнчө биздин видео редакторлор менен чогуу кылышат, ошого ал жакта көбүнчө кыйынчылык болбойт. Көбүнчө тартып келүүдө
жаңы баштап аткандар ката тартып алат, же керексиз нерсе тартып алат, же керек нерсени тартпай калат. Негизи бул вебинар башка болбойт болуш керек. Башка болбойт болуш керек, менин билишимче. Эгерде мен презентациямды жүктөп алсаңар болот, атайын функциясы бар болуш керек бuyakта. Жүктөө деген. Жок дегенде ошон анда деле көп маалымат жок болуш керек. Жүктөп ошондон алгыла, же болбосо мен жана жөнөткөн сайттарга кирип маалыматтарды ошоктон алсаңар. Бирок ал сайттарда көбүнчө маалымат англис тилинде. Видеону жаздырып атат болуш керек. Бирок мен ал жөнүндө маалыматым жок. Кайра кайталап көргөнгө болобу, болбойбу? Мен жана айтып аткан бир сөзүм бар эле. Эгер силер ошол Facebook аудиториянын санын билгиңер келсе, Play Marketке кирип көрсөңөр болот. Facebook деп издеп, Facebook тиркемесин, колдонмосун да, мындайча айтканда, приложениясын канча киши жүктөп колдонуп атканын статистикасын көрсөңөр болот. Ошондой эле App Store'га кирсеңер болот. Apple колдонгондор үчүн ал жерде миллиондогон, 30 миллиондон ашуун ошол мен колдон жүктөлгөнүн көрөсүңөр да, статистикасы чыгып турат. Баарын эле ачык эле статистикалык. Ошол деле ачык эле далил. Биздин аудитория, Facebook аудитория 70% бул мобилдик телефондордон, мобилдик каражаттардан кирген аудитория. Биз аларды өзүбүздүн эмебизди ошого багытташыбыз керек. Себеби биздин кардарлар дегендей. Силерге да чоң рахмат. Бирге болсун. Суроолорго жооп бергенче турам. Башташпайын. Вебинарга катышканыңар үчүн чоң рахмат. Мен да колдон келишинче өзүбүздүн клуб пэйжинин тажрыйбасы менен бөлүшкөнгө аракет кылдым. Мен жана өзүмдүн маалыматымды жаза кеттим. Мени Facebook'тан тапсаңар болот. Же болбосо, эгер мен менен байланышканга келсе, анда почтам чатта жазып койдум. Амандашканча сак саламатта туруңуздар, анда көрүшкөнчө. Биз вебинарыбызды аяктайбыз.